аэропорт Внуково едем, да? Да, его место есть. Ассаламу алейкум, урматтуу тургандар, Аким Кечи YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит Пириев болот. Москва шаарында Яндекс таксиде Комфорт Плюс тарифинде иштеп келем. Бүгүн 15 декабрь, Кудайга шүгүр, саатыбыз 2ден канча 2 өттү беле билбейм, адашпасам толук саатын экранга чыгарып коем. Ошончо жумушту баштап, иншалла, Химкеден бензинди куюп, Химкеде Ленинградский проспектте шосседеги Мега деген торговый центрден эки дагестанец рублёны алып, буюрса алып келдим. Аэропорт Внуковага биринчи алгачкы заказым. 1 саат 20 мүнөт көрсөтүп аткан, 1 саат 18 мүнөттө келдик. Кудайга шүгүр, завершать этип атабыз. Суммасы мени өтө кубандырып атат. Мен биринчи жолу ушундай интервалга ушунчалык акча келип атам. 3197 туугандар. 3197 рубль. Ондай кылсам сиздерге көрүнүп атат, көрүнбөй жатат, билбейм. Размытие болупту. 3197 рубльдан эми комиссия парктыкы жана Яндекстики канча алынды билбейм. Айтор көрөбүз азмага. Мен арендам 3100 рубль туугандар. 200 рубль накопительный депозит менен 3300 кетсе деле, азыр 3100дөн 1000 рубль группа комиссия алды деп коелук. 2000 рубль уже жок. 1 саат 20 мүнөттө. Так, аэропортто очередке турат экенбиз. Примерно Комфорт Плюс 1 саат 30 мүнөт дейт. Бул жерден Комфорт Плюс менен эмес, хотя бы Комфорт менен чыгып кетишибиз керек, себеби дегенде 1 саат 30 мүнөт күткөнгө менде желаниям жок. Если вы поменяете тариф, вы уверены дейт. Жок. Тарифти дагы өзгөрткөнгө же башка тариф кошконго да болбойт экен. Видеого лайктан басып, каналга катал элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Биз баштадык, иншалла. Экинчи башка заказдарды аткарып жүрө берели. Бүгүн жумуш кандай болот экен, көрө жатарбыз. Барыңыздарга ассалам алейкум. Айткандай эле, мынакей Химкеден Ашандан Внуковага алып келгеним. Саатын сизге көрсөтүп коем. Мынакей тариф Комфорт Плюс 1 саат 18 мүнөттө келдик. 3197 рубль болгон жеринен 935 рубль бул комиссия алыптыр. 791 бул Яндекстики, 143 рубль бул таксопарктыкы. Ошондо 2261 рубль мага калыптыр. Ошондой. Внукованын эмесин көрдүңөр, ортодо кичине елка коюп, елка наряжать этип коюштур. Жаңы жылдык атмосфера болупчу. Так, мынакей погода ошондой. Бүгүн кар жаап, жолдордо кар. Кичине тормоз бассаң же эми мындай эле карлардан выезжать этип чыгып кетиш деле проблема. Могу бачоктогу не замерзайка да тоңуп калган. Именно выходта кече күнү подземный торговый центрге кирип 1 саат чай ичип чыгып эметсем иштеп калды эле. Андан кийин дагы иштебей калды. 1,5 саат өтүпчү арадан. Мындай нерсе бар беле, туугандар. Метро дейт го. 8-А линия. Аэропорт Внуковага. Прям ошо аэропорттун өзүнө метро бар экен го. Прям аэропорттон бир 50 метр эле аралыкта. Аэропорттун жээгинде, жолдун жээгинде тагыраагы мынакей платный парковка бар. Мынакей ушул жерде машиналар турат, парковка турушат. Мен дагы мынакей көрдүңүздөр, так фокусировка болчу. 1 саатка турдум, 1 саат 40 рубль экен. Отчет кетти, очередь боюнча айта турган болсок, очередь боюнча мынакей 30 мүнөт дейт. 11-ден 15 машина калыптыр. Буюрса, ошол очередим келгенче ошол жерде туруп турабыз эми. Кезегибиз келгенче мен сиздерге туугандар Москва шаарында ишеничтүү таксопарк Атаманды сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24 четиге моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан Сити Мобилге жана Яндекске кошуп беришет. Айырмасы жок. Эконом, доставка, грузовой, Майбах, Элит, Премьер, Курьер, доставка бүттүгүн улап беришет. Эч сарсанап албаңыздар. Анан эң негизгиси таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалгандан кийин мен Гүлжигиттен, мен Аким Кечи YouTube каналынан чалып атам деп, кайрылып атам деп кошулуп, аман сен жумушта кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. 10 мүнөт калды. 5 машинабыз. Менин эмемди көрсөтүп коеюн. Парковкамды бүтүшүнө 15 мүнөт калды. Жана ал 1,5 саат 40 мүнөт деген ерунда экен. Тура эмес считать этип койду окшойт. Яндекс 15 мүнөттөн кийин парковка бүтөт.
Кандай деп ойлойсуңар, ошол жерде туруп заказ күткөнүм туура болду, кезекке туруп, же болбосо уже шаарды көздөп кетип калышым керек беле. Вроде бы Внуково шаарга көп деле алыс эмес, жакын эле жайгашкан. Шаарга кирип барып уже ал жактан бир-эки жумуштарды кылсам болмок беле. Же турганым жакшыбы? Все-таки аэропорт Внуководан заказ берди, столб А5, 2 линия дейт. Ал жерге мен келдим. Келип туруп, каяка барат экенбиз деп карасам, Басманный переулок, дом 5 дейт, биринчи подъезд. Бул, оказывается, Москванын центрин экен. Центр Казанский вокзал түбү экен, Казанский вокзалга жакын. Поездка канча көрсөтүп атат дебейсиңерби? 2 саат 5 мүнөт көрсөтүп атат. 47 километр 2 саат 5 мүнөт көрсөтүп атат. Билбейм аз канча чыгат экен, баасычы. Здравствуйте. Басманный переулок. Все, можно выходить. Всего доброго вам. Жаман недовольный жават қойшық дейін Ибраим. Долгоёк. Ол үйіне алып келдім, 1 саат 31 мүнөт жол жүрдік. Бүгін мага везет же, ошундай негизи же везет деле эмес, себептен саат 2-де чыккан болсо мага 6:30 болуп атат саат. 6:30га чейин 5,5 саат, 5,5 саатта. Аз бул заказ 3308 рубль болду. 3308 рубль болду. Кудайга шүгүр, будан деле 1000 рубль примерно комиссиясын кебиткенде, то же самое эле примерно 3300 2300 калат да. Зато аренда жабылды. 1,5 миңге койгон бензин буйруса жабылып калды. Эми акырын чайпай ичип алып турам, дальше жумушта уланталы. Алта керектиги билет тугандар. Семеновский торгово-развлекательный центр дейт. Алдында Ош деген чайхана бар. Ошол Ош деген чайханадан курсакты тойгозуп чыгып жумушту да уланталы дедик. Аз могу жерден кайрылганда эле остановкадан бир заказ алдым. Ошону барып бир жерге апарып келейин. Каяка барат экен белгисиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз ушу Москва, Кыргызстан каттамда иштейбиз. Адам жүк ташып, элдин кызматындабыз. Адам жүктөр салам десеңиздер, кайрылып бериңиздер. Өзүбүз прямой баасы келишим бар болот. Эч кандай аманатка кыянат кылбайбыз. Машиналар болсо мондай жеңил машиналар, минивендер. Бат-баттан барабыз. Любой кызмат болсо кайрылып бериңиздер. Şu каттам боюнча Москва, Кыргызстан, адам, жүк, любой жагынан. Ошондой эле үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Кыргызстандын барлык точкасына жеткирип беребиз. 24 саат байланыштабыз, чалып туруңуздар. Келиңиздер. Шүгүлөбүз 18 Эч тартынмай чала бересиздер. Москвада метро Кузьминкиде турабыз. Жайдыр, кыштыр кызматтабыз. 30 градус болсо да турабыз. Турабыз. Бар келди. Добрый вечер, здравствуйте. Так, большой Матросский переулок, да? Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Он мүнөттө алып келип койдум Семеновский метродон. Жакын эле жерге 525 рубль болду. Анан буну алып келип почти мындай жакындап калганымда дагы платный подачасы менен, то есть платный жол менен, то есть кечекиндей платный жолду мен төлөй тургандай заказ түштү. Улица Стромынка 13. Ушул жерден коттеджный поселок Усово 12 дейт. Усово 12ге так бул кайгында экен, примерно Одинцово закен. Одинцово тарапта экен, 40 километр 59 мүнөт платный жолду мен төлөйм. Давай, брат. Вот, ошого срочно барайын да, ошол заказды аткарайын.
Нормально эле болсо керек. Здравствуйте. УСО 12, да? Да. Почему, Манечка, ты выходишь? Я тебя вынесу. Вот так и живем. Это теперь так. Спасибо. Ладно, до свидания. Ага. Я посвечу. Хорошо? Все, хорошо, ничего не забыли. Ага, до свидания. 48 minutda olib keldim bularni. Оплата 48 минуттун ичинде 1628 рубль. Бул туура эмес. Санап койдубу же эмне билбейм. Одинцоводагы айланма жол бар эмеспи? Арка бар, чоң. Ошол аркадан деле кичине көңүл айланып кетти, билбейм. Ошол жерден айнекти ачтым, эшикти ачты да бир кичине мындай аз кусуп алды да. Көрөйүн эми машинага кусуп алган эмеспи? Машинага куспаптыр. Жакшы. Спасибо большое. Пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. До свидания. Армян бала экен, жакшы сүйлөшүп келдик. Парк Горькованын маңдайында. Демек алып келип койдум. Так. 1062 рубль дейт. Анан буну алып келе аткан учурда эле заказ түшүп калды. Карасам, Ленинский проспекттен Садовое кольцого чыгып аткан заказ келип түштү. Албайын деген негизи домой деле жандырып койгом да. Карасам, тиги эменин үстүндө очень высокий спрос деп турган экен да. Анан коэффициент 3,6 3 бир нерсе болуп аткан. Ошо менен призмат эттим. Азыр көрөбүз. Каяка барат экенмин? Жана ошол 3 бир нерсе коэффициент менен канча болот экен, Пятница жирный куштарды кармасак болот экен да, я. Здравствуйте. Крылатские холмы, да? Да. 18 минутта алып келдим. Новый Арбат мен Садовое кольцонун кесилишинен Крылатские холмы деген жерге 1820 рубль болду. Өтө сонун. Атыстөгө өтүп туруп фонарикти күйгүзүп туруп ат жактан коврикте суу канчалык болуп калган карап койгон, Коврикти түздөп коебуз. Вроде нормально. Үйгө эми 28 мүнөттө 21 километр калып үйгө. Эми аягында бир сонун жыйынтык менен сиздерге бөлүшүп кетейин. Себеп дегенде бүгүн 17 декабрь болуп кетти. Жумушка чыгып атам жаңыдан. Но видеонун аягын как-никак бүтүрүп коюш керек, чыгыш керек дегендей. Ошол күнү Кудайга шүгүр. Көптөн бери кайталангыс сменам болду. Тыйын тыпыр 9661 рубль таптырмын. Грязными. Ошол 9661-дин ичинен 3300 рубль бул бензин, жок. Аренда жана депозитти кемтебиз. 1500 рубль бензинден кемтебиз и 500 рубль чайханадан чай ичтик. Ошону кемиткенде жөнтөккө таза 15 декабрь жети заказ кылынган 4661, жок, 4361 рубль калыптыр. Бул да болсо жакшы көрүнүш мен үчүн жакшы жыйынтык, Кудайга шүгүр, берекесин берсин. Видео ошондой болуп жыйынтыкталат. Кыска нуска кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошом. Лайктардан басып, видео жаккан болсо комментарийлерден жазып, и каналга катталып болсоңор катталып кеткиле. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө ассаламу алейкум.